Assalamu алейкум, урматтуу Момун Усманбир туугандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кайрымдуу жүрөгү мээримге толгон жоомарт берешен инсандар. Кудай буйрса, биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду быйыл 2019-жылы ушу Жалал Абад шаарында бир агабыз өзүнө деген алган жер тилкесин участогун бөлүп берген. Ошол участокко мына быйыл 9 үй бүлөгө ылайыктуу момундай заманбап 2 кабаттуу жада калса эшигинин алдында жаш балдар ойноочу бала бакчасы менен, ишканасы менен, швейный цех менен дагы көптөгөн ушундай пландар бекитилген, проектиде ушундай пландар бекитилген муктаждар комплексин, 2 кабаттуу комплексти баштаганбыз. Будан канча бир 6 ай мурун баштадык, окшойт 5 ай мурун баштадык. Ушул жаздын аяктары жай башталып калганда баштаганбыз, орозодон кийин. Кудайдын буйругу менен, Алланын насиби менен мына бул иш бүгүнкү күнгө чейин ушул убакка келди. Кече күнү будан бир жума мурун усталар менен келип видео тартып, мына Кудай буйрса урматтуу мекендештер 2 кабатын баштаган атабыз. Мына усталар келди, кирпич турат, момундай ишти баштайбыз деп мен сиздерге жар салганмын. Бирок урматтуу мекендештер, бирок бардыгы биз ойлогондой болбойт экен. Бардыгы биз ойлогондой болбойт экен. Алланын буйругу менен экен, Алла Тааланын өкүмү менен бардык нерсе болот экен. Айтайын дегеним, мына ошол мен сиздерге бир аз жалганчы болуп калгандай болдум. Себеби 2 кабатын баштайбыз деп алып, баштай албай калдым. Себеби бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында аба ырайы мына ушундай болуп турат, көрүп атасыздар. Минуска түштү. Кечкисин суу тоңуп атат. Анан мен сиздердин берген аманатыңыздарды эптеп эле ушул үйдү бүтүрүп эле коюп, эптеп эле тапшырып коюп эле, эптеп эле кетип калууну туура көрбөдүм. Себеби бул убактылуу жашоодо бүгүн биз барбыз, эртең жокпуз. Ошондо бул жумуштарды ким жасады, ким башында турду, кимдин колдоосу менен болду? Бирок ошол элдин аманаттарын ким контролдоп, ким мындай регулировка кылган деген сөз болгондо, жанагы биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду жана менин жеке атым ушул жерде аталат. Ошондо сиздердин аманатыңыздарга бир кыянат кылбастан, аманатыңыздарды сонун кылып ушул жерге кынап, эртең ушул жерде урап көчүп калбай тургандай, эртең ушул эптеп эле убактылуу эле болуп калгандай эмес. Бул Кудайым буйруза бул жерде канча муктаждар пайдаланса экен деп ошондой ниет менен жасалып аткандан кийин бекем ушундай бир талапка жооп бере тургандай бардыгы сонун болуп аткан жумушту баягындай акырына келгенде бир ишти чала кылып койбойлу деп ишти бүгүнкү күндө 2 кабатын токтотуп койдук. Туугандар, туура түшүнүңүздөр. Канча аракет кылдык. Чынын айтсам, канча аракет кылдык. Мен азыр ушунчалык баягындай кыжаалат болуп, баягындай маанайыбыз сууз болуп, бир сиздерге мен сөзүм менен айтып жеткире албайм. Чындыгында ушунчалык баягындай кыжаалаттын үстүндө жүрөм. Себеби ушул 2 кабаттын үстүн быйыл бүтүрүп, үстүн жабам деген жакшы ниет болгон. Ушуну үстүн жабып бүтүргөнгө чейин чындыгында күнү дагы тынбай, түнү дагы тынбай, кээ бир күндөрү, түндөрү түн уйкубуз дагы болгон эмес чындыгында. Бирок бардык Алланын буйругу менен экен да, биз ойлогондой болбойт экен. Кана эле ушул 2 кабатты бүтүп быйыл үстүн жабып, жада калса мен ойлогом ушул полный бардыгын үстүн жабып туруп, ичи сыртын швагын, стяжкасын кылып алганыбызда кышы менен бул комплекстин ичинде усталар иштеп, отделкасын жасай бермек деген ниет болгон. Бирок Кудайдын буйругу экен. Кудайдын буйругу экен, бирок ушунчалыгына дагы шүгүр. Кээ бирине оңой көрүнгөнү менен, кээ бири сыртта экрандын артында туруп алып, сын пикирин айтып, же болбосо акыл насаатын айтканыңыздарга рахмат. Сын пикир айтканыңыздарга да рахмат. Бирок ошол экрандын артында айтып, үйрөтүп, мындай кыл, андай кыл деп коюш оңой экен, туугандар. Ошол убакта ушул жерге келип, бир эле саатка убактыңыздарды бөлүп, мына ушул усталар менен аралашып, усталардын керектүү материалын бир эле саатка, ошол даяр элдин аманатын деле мейли карма болуп туруп, бир эле саат убактыңыздарды бөлүп, 1 саат материалды ташып коюу үчүн дагы көп инсандар бут басып келе алган жок.
чындыгын айтайын, экрандын артында отуруп алып сүйлөп коюш оңой. Туура түшүнүңүздөр. Ар бир инсандын өзүнүн жеке жумушу бар. Туура түшүнөбүз, билебиз, колдон келишинче аракет кылдык, урматтуу мекендештер. Эгерде сиздердин ушундай бир үмүтүңүздөрдү мен актай албаган болсом, мен кечирим сурайм. Сиздер мага ишенип ушунча аманаттарды салып, ушул бүтүп кетсин деп аракет кылдыңыздар, бирок балким мен сиздердин үмүтүңүздөрдү актай албагандырмын. Бирок иншалла урматтуу мекендештер, бул бүгүн эле эптеп эле бүтүрүп койбостон, бул түбөлүк тура тургандагыдай заманбап ушундай бир мыкты талапка жооп бере тургандагыдай салынып аткандан кийин эмки жылы жазда сонун кылып бүтүрөбүз деген жакшы ниет бар. Бул ушул бойдон калбайт, урматтуу мекендештер. Бул ушул бойдон калбайт. Бул деген кышы менен мен дагы да иштерин улантам. Эмне жумушун аткарам? Айнектерин салдырам азыр. 12 айнек жана 6 эшиктин алдында ушул бут ботинкаларды кое турган бут тамгы деп коет. Ошонун алдындагы пластик менен апшып алыш керек. 6 веранда бар. Ошол 6 веранданы 12 айнекти коюшум керек. Эшиктери бар, ага да кылышыбыз керек. Мына могул жерде кире бериште воротасы бар, воротасын коюш керек. Ушул иштери кышы менен болсо боло берет. Ушул иштери мен токтотпой азыр аракетти кыла берем. Бул иш биротоло токтогон жок. Кышта кайсыл жумуштары боло турган болсо, ошол иштерин кыла беребиз, урматтуу мекендештер. Эгерде дагы да колдоп, дагы да мүмкүнчүлүгүңүздөр Кудайга шүгүр бар. Барыңыздар да бар. Жок болсо айла жок. Дуа кылып коюңуздар, ниет кылып коюңуздар. Ошол мүмкүнчүлүгү бар инсандарга айтаар элем. Келиңиздер. Жумушту токтотпойлу. Жазга чейин жумушту жеңилдетейли. Кантип жеңилдетейли? Мына ушул пластик айнектерине дагы бир топ каражат кетет. Эшигинин алдына дагы ошол верандасын апшипка кылыштагы бир топ каражат кетет. Могул воротасы дагы эң кеминде жөнөкөй ворота болгон болсо 50 000 сомдук ворота кетет. Мына ушуларын кое берели деп жакшы ниет кылып. Ошого мына азыр 4 айнеги пластик айнеги чыкты. Ушул Жалал Абадта пластик жасап жүргөн биздин көптөгөн үйлөрүбүздү салган балдар мына ушул жерге мен бир айнек жасап берейин, мен бир айнек жасап берейин деп 4 бала 4 айнекти жасап берем деди. Андан сырткары дагы мына 12 айнек болгон болсо калган айнектер турат. Еще экинчи кабаты дагы бар, урматтуу мекендештер. Ошондуктан келиңиздер. Дагы деле кышта мүмкүнчүлүк барго, Кудайга шүгүр. Биригип ушул иштин аягына чейин чыгарайлы. Эмки жылы 2020 жылы Кудайым насип эткен болсо, Кудай кааласа иншалла, ошол күндөргө аманчылык, тынччылык берип, ошол күндөргө аман эсен жетип алган болсок, могул жерде бир өтө сонун, өтө чоң деңгээлде элдин тою болот. Ошол жерде 9 үй бүлөгө 9 ачкычты тапшырылып турган күндөргө Кудайым жеткирсин, урматтуу мекендештер. Ошол күндөргө биргеликте жетейли. Мына ушундай туугандар, мен бүгүн 2019 жылдын 13 декабрь күнү сиздерге арга жок байланышып атам. Туура түшүнүңүздөр, сиздерге арга жок ушундай бир маалымат жеткирип турам. Ушул иштин аягына чыгайын дедим элем. Но ушунчалыгына да шүгүр. Чындыгында бул кичинекей баягындай эме көрүнүшү мүмкүн кээ бир инсандарга могул здание. А бирок айтылышы кичинекей болгону менен бул жер өтө чоң. Могул жагы 30 метр. Бул жагы дагы 30 метр. Турасы аркасы 20 метр. 2-30 метр аркасы 20 метр П формадагы проекти салынып атат могул жерге. Турасы болсо 5, алдында 1,80 чыкса почти 7 метр, урматтуу мекендештер. Мына ушул здание салынып атат, көрүп атасыздар. 9 үй бүлөгө үй салуу деген бул өтө бир кыйын. Албетте өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буну бир арабтар, же бир түрктөр, же бир башка улуттар, же бир өкмөт, же бир чиновниктер колдоп турган болгондо, анда бул үй эчак эле бүтмөк, урматтуу мекендештер. А мен ошол инсандарга кайрылбайм дагы. Мен ошол инсандарга кайрылуу жазбайм дагы. Себеби эмне үчүн жазбайбыз? Эгерде биз бүгүнкү күндө Жалал Абадта канчалаган мүмкүнчүлүгү бар, чиренген инсандар бар. Ак үйдө дагы жогорку кеңеште отурган ушундай мамилелеш агаларыбыз бар. Жана ошол министерстводо иштеген жакын мамилелеш агаларыбыз бар. Ошолорго айткан болсок, бул жумуш бат эле бүтөт. Эмне үчүн айтпайбыз? Эмне үчүн биз аларга кайрылбайбыз? Себеби биздин ошол инсандардан, ошол арабтардан, ошол башка улуттардан же ошол ак үйдө отургандардан эмнебиз кем, урматтуу мекендештер. Биз эмне үчүн кылсак болбойт? Мен атайын эч кимге кайрылбастан жөнөкөй карапайым элим менен өзүмдү дагы сынап, өзүмдү дагы ушундай ишке мажбурлап,
пешене теребиз менен соопту таза акыреттик жашоого таза сооп табайлы деп ушул жумуштарда жүрөбүз. Эч кимге кайрылбастан өзүбүз аракет кылып, бир нанды дагы өзүң эмгек менен таап жесең аябай ширин болот го. Мына ошол сыңаруу биз дагы бул соопту сонун бир эмгек менен табайлы деп жүрөбүз. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, карапайым элди дагы ушул эмеге чакырып атабыз. Баягындай жөнөкөй көкүрөгү караңгы инсандарды ушундай сонун акыреттик жашоого сооп табуусуна биз себепкер болуп калайлы деп мына ушул аракеттердин үстүндө жүрөбүз. Урматтуу мекендештер, мен өзүм эле таппастан сиздер менен дагы бөлүшүп калайын деп жүрөм. Bundan başka көрүп атасыздар, кече октябрь айында Базар Коргон районунда Минавар деген апабызга, Эмил агабыз, Раматлык Эмил агабызга үй тапшырылды. Андан кийин ноябрь айында кече Ачы жеринде, Сузак району Ачы жеринде жанагы 3 бала, 4 баланын апасы Кыргызбаева Гүлбарчын эжеге, Орозалинин апасы Гүлбарчын эжеге үй тапшырылды. Кече күнү 12 декабрь күнү атасыз калган 5 наристеге Гүлнура деген эжебизге үй тапшырылды. Көрүп атасыздар, bundan башка да бир канча жумуштарыбыз жүрөт. Анан дагы биз азыр бул жумушту эгерде баштап койгон болсок, мен эртең так числосу белгиленелек. Жакында Индияга кетебиз, бейтаптарды алып кетебиз, татынайымды повторно анализге алып кетебиз. Жана алайда татынайымдай ооруган Алихан деген балабыз бар, аны алып кетебиз. Жана башка дагы ушу 1-2 бейтаптарыбыз бар. Көзазиз Асылбектин баласын алып кетишибиз керек. Мына ошолорду Индияга алып барышыбыз керек. Эгерде биз бул жерден кетип калган болсок, Индияга кетип калганда бул жумуштарды ким карап турат, ким материалдарын ташып турат деген, ким сиздерге жеткирип турат деген ой менен бул жумуш ошого токтотулду. Анан аба ырайын, эң башкысы аба ырайына, погодага жараша токтотулду. Сөзүмдү кыскартайын, урматтуу мекендештер, аябай көп сүйлөп койдум. Туура түшүнөсүздөр. Сиздер канча адамдар сурап атасыздар, комплекс эмне болду, комплекс болбой калдыбы, токтоп калдыбы, эмне болуп атат деп. Канча элибиз сарсана болуп, кыжаалат болуп сурап атасыздар. Сиздерге биз шунчалык терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында биз менен кошо сиздер дагы ушундай бир сарсана болуп, кыжаалат болуп, ушул иш бүтүп калса экен деп биз менен кошо ушундай бир эмнени ойлосок, сиздер дагы кошо ойлоп атасыздар. Мен сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Аллах разы болгон болсун. Ушундай иштерге Аллах таалам дайым бизди биргеликте себепкер кылган насип эткөн болсун. Анан ар бириңиздердин могул жерде салган аманатыңыздардын бардыгы жазылып турат. Ким канча сом салган, ким канча сом берген, кимдин аманаты бар бул жерге, не болуп салынып атат, бул иш кандай болуп бүтүп атат, бүт бардыгы бар мына. Көрүп атасыздар. Канча усталарга берилип атат, кыскасы бүт бардыгы бул жерге жазылып атат. Кудай буйруса, бул жерде атыңыздар чыгып чыкпаган болсо, Аллах таалам бардыгын көрүп турат. Көрүүчү зат Аллах таалам. Сиздердин аманатыңыздар менен мына ушул иш болуп атат. Эч бир аманатыңыздарга кыянаттык Кудай буйруса жасалган жок. Кыянаттык болбогон үчүн ушул иштер кетип атат, көрүп атасыздар. Эмне деген жумуш? Жалал Абадта кээ бир тааныштарыбыз, досторубуз айтып атат. Жалал Абадта бүгүнкү күндө быйыл бир чоң зданиялар салынды. Супермаркеттер салынды, ушундай бир строй маркеттер салынды. Же болбосо бир чоң килтеген эс алуучу борбор банялар салынды. Мына ошолордон кийинки эле силердин стройкаңар кетип атат деген биздин жакындарыбыз айтып атты да. Чындыгында карап көрсөң, чоң стройка, аябай чоң курулуш. Бирок канча элибиз колдоп отуруп, бир кирпичтен салым кошуп отуруп, жардамын берип отуруп, мына ушул иш ушул бакка келди. Мен дагы сиздерге кайрылып кетем. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Мен убактан пайдаланып сиздерге дагы бир кайрылууну туура көрдүм. Келиңиздер. Бүгүн Кудайга шүгүр, 12 мүчөбүз түгөл, бардыгы бар. Жеп атабыз, ичип атабыз, басып атабыз, эки көзүбүз көрүп атат, бардыгы Кудайга шүгүр. Чындыгында миллион сом, миллион долларга ала албай турган ден соолук бизде бар. А бирок кээ бир бүгүнкү күндө байлар канчалаган акчаларын сарптап, канчалаган акчаларын сунуштап, ошол ден соолугун жакшыртып сактай албай атат. А бирок бизде ошол ден соолук бар. Кудайга шүгүр кылып, урматтуу мекендештер, Кудайга шүгүр кылып, мына ушундай иштерге себепкер болойлу. Ихсан чыгарайлы, садака берели. Садака сиздерди, бизди эмнелерден гана сактайт, туурабы мекендештер? Садака алыстан келген балелерди сактайт, кырсыктардан сактайт. Кырсык каш кабактын ортосунда дейт. Көзүң ачып жумгучак эмне деген кырсыктарга
бүгүнкү күндө канчалаган элибиз дуушар болуп атат. Мына ошол кырсыктардан сактайт. Эч бириңиздерге биз жамандык каалабайбыз. Эч бириңиздерге бир жамандык каалабайбыз. Болгону баяндай бир жакшылыкка биргеликте себепкер бололу деп мен чакырат элем. Анан бүгүнкү күндө кээ бир инсандар акчалуу, мансаптуу, ушундай бир колунда бар инсандар менен сүйлөшүп калган учур келди да. Колунда бар инсандар менен мамилелеш катташуу менен ушундай бир учур келип калды да. Мен айтаар элем, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, көзүбүздү ачайлы. Бул жашоодо биз убактылуу конок экенибизди унутпайлы. Бүгүн сиз кимге, момундай бизде кыргызда сөз бар. Бирөөгө ушундай бир пакта коебуз го. Бирөөгө бир ушундай подход кылып, бир жакшы жумушуна коюп калса экен, бир жакшы жерине коюп калса экен, жакшы сөзүнө илешип калсак экен деп ушунчалык биз өзүбүздү көргөзөбүз го. Биз, урматтуу мекендештер, колунда барга эмес, жараткан Аллахка көрүнүп калайлы, урматтуу туугандар. Жараткан Аллахтын ыраазычылыгын табуу үчүн биз Аллахтын гана кызматын кылып калайлы. Мен ушуга чакырам. Баарыңыздарга чоң рахмат, анда эмес Аллах ыраазы болсун, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздар бай болуңуздар, бар болуңуздар. Байлардын арасынан, урматтуу мекендештер, жоомарт, берешен болуңуздар. Мекенибиздеги муктаждарды биз ынтымакташсак, биз бириксек, биз биримдик болсок, өлкөбүздө канчалаган муктаждардын муктаждыгын чечип коебуз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүнкү күнгө чейин бул жерге жалпысынан жырган материалдан сырткары баягы майда шүйдө мелочь материалдары кыйлакчы болот экен. Мисалы мынакей цементтери, канча турбалар, темирлер, көп нерсе, анын бардыгы бизде жазылды. Анан сразу стяжкасына шыбагын алып та салып, Кудай кааласа эмки жылы Саратанда күн ысып турган маалда бир ушул жерде. Анан мен жардам берүү үчүн дагы бир адрестерди айтып кетейин. Урматтуу мекендештер, бул муктаждар комплексине сиздер дагы да бүгүн дагы жардам берип турсаңыздар болот. Кантип биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp эл сом байланыш номери бар. Кыргызстандагы мекендештерибизге эл сом ыңгайлуу терминалдан салып койсо болот. Ошол WhatsApp эл сом байланыш номердеги бир эле номер кызматта 705 менен 33 77 90. Коду 900 плюс 996 705 менен 33 77 90. Жана Россиянын булуң бурчунда жүргөн мекендештерибиз үчүн Сбербанк карта ачылган. Сбербанк картанын номери 42 76 38 01 15 76 16 99. Мына ушул номерге салсаңыздар болот. Медербек Мусаевич деп катталган. Анан сиздердин ар бир салган аманатыңыздар сөзсүз ушул жумуштарга жумшалат. Мына сиздер Сбербанк картага быйыл ар бир салган аманатыңыздар мына ушул жерге жумшалды, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Ошондуктан келиңиздер дагы да салым кошуп, кышы менен колдон келишинче баяндай жазга чейин бир эгерде салым коштурган болсоңуздар, мына варатасын койдурабыз, айнектерин койдурабыз, оно кире бериштеги веренданын алдыларын обшивка кылып тостурабыз, дагы көп жумуштарын жазга чейин баяндай заготовкада кылып койсок болот. Жазга чейин чындыгында каражат даяр болуп турса, сразу уста салып ишти баштайт элек, урматтуу мекендештер. Мен ушуга чакырам. Баарыңыздарга чоң рахмат.